Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Bir сутка içinde жалпысынан 50 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Анын içinde Бишкек шаарынан 21 бейтап, Чүй областынан 17, Ош областынан 2 жана Жалал-Абад областынан 10 бейтап. Жалпысынан 2162 адам айыгып чыкты. Тилекке каршы 26 июнга карата республика боюнча COVID-19 инфекциясы жаңы учуру 250 адамдан катталды. Бишкек шаарында 105, Чүй областында 61, Ош шаарында 47, Ош областында 19, Нарын областында 1, Жалал-Абад областында 12, Ысык-Көл областында 2, Талас областында 1, жана Баткен областында 2 учур. 250 жаңы катталган учурдун 3-өө бул сырттан келгендерден, калганы 247 учур бул өлкө аймагында жугузуп алган учурлар. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 4204-кө жетти. Анын içinde Жалал-Абад областында 269, Ош областында 429, Ош шаарында 500, Чүй областында 587, Бишкек шаарында 1552, Баткен областында 48, Нарын областында 464, Ысык-Көл областында 76, Талас областында 39 учур, Сол Илецкийден келгендер 119, Россия Федерациясы курсанттар 100, жана Кыргызстан жарандары Россиядан келген 21 учур. Bir сутка içinde коронавирусту жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин саны 21 кишини түздү. Бишкек шаарынан 7, Чүй областынан 9, Ош шаарынан 3, Ош областынан 1, Талас областынан 1 кызматкер. Жалпысынан медициналык кызматкерлер арасында 669 учур катталды. Алардын içинен bir сутканын içinde 7 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыгып, жалпысынан 403 медициналык кызматкер ооруканадан сакайып чыкты. Бүгүнкү күндө ооруканада 633 адам жатат. Анын içинен оор абалда 46-сы, жандандыруу бөлүмүндө 10, орточо оор абалда 224, канаттандыралык абалда 363. Bir сутка içinde жасалган изилдөөлөрдүн саны 4212-ни түздү. Расмий тилде өркүн? Расмий тилде, эгер мүмкүн болсо. Уважаемые соотечественники, за последние сутки стационаров республики выписано 50 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом. Из них город Бишкек 21 случаев, Чуйской области 17 пациентов, Ошской области 2, Жалал-Абадской области 10. Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 2162 пациента. К сожалению, на 26 июня по республике зарегистрировано 250 случаев. Из них в городе Бишкек 105, Чуйской области 61, город Ош 47, Ошской области 19, Нарынской области 1 случай, Жалал-Абадской области 12, Исыкульской области 2 случая, Таласской области 1 случай и Баткенской области 2 случая. Среди новых 250 случаев 3 составило завозные, 247 контактные. В Кыргызстане всего зарегистрировано 4204 подтвержденных случая. Из них Жалал-Абадская область 269, Ошская область 429, город Ош 500, Чуйская область 587, город Бишкек 1552, Баткенская область 48, Нарынская область 464, Исыкульская область 76, Таласская область 39. Среди прибывших из Солилецка 119, военнослужащие Российской Федерации 100, прибывшие граждане из Российской Федерации Кыргызстана 21.
Среди медицинских работников за сутки зарегистрирован 21 новый случай. Из них город Бишкек 7, Чуйская область 9, город Ош 3 и Ошская область и Таласская область по одному. Общее количество медицинских работников составило 669 случаев. Всего по республике выписано с выздоровлением 403 медицинских работника. Сегодняшний день в стационаре получает лечение 633 пациента. Из них тяжелое состояние 46, 12 человек находятся в реанимации. Средней тяжести 224, удовлетворительном состоянии 363. Проведено исследование за последние сутки 4212 анализов. Мадам Имсай, жанда суроолорго өтсөк, социалдык түйүндөрдө эл арасында кайрадан өзгөчө абал киргизилеби деген да суроону берип жатышат, анткени вирусту жуктуруп алгандардын санынын көбөйгөндүгүнө байланыштуу. Бул өтө орчундуу суроо, кече мен айтып кеттим, бул жерде каралат деп кээ бир маселелер боюнча. Мына премьер-министр Кубатбек Айылчиевич Бороновдун жетекчилиги астында чогулуш өтүп, бул жерде эч кандай өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал кириштин кажети жок деп бирок бир канча тапшырмалар берилди. Биринчи, бул мамлекеттик органдарда дагы көп ушул учур катталганына байланыштуу максимально үйүндө же биз орусча айтканда удаленкада иштегенге бүт сотрудниктерге, кызматкерлерге ушундай мүмкүнчүлүктөрдү карап көрүш керек. Аралыкта иштөө боюнча биринчиден. Экинчиден, ушул местный госадминистрация мэрияларга, город Ош, эң негизгиси Ош шаары, Бишкек шаары мэрия, анан чоң шаарларга ошол контролду күчөтүү боюнча, бул базарларда, ошол соода түйүндөрүндө, эл көп бар жерлерде контролду күчөтүү боюнча иштер тапшырылды. Анан кийин саламаттык сактоо министрлигине ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары менен бирге элдин арасында дагы ушул түшүндүрүү иштери боюнча, аралыкты сактоо боюнча, жана санитардык нормаларды сактоо боюнча системный иштерди күчөтүү боюнча тапшырма берилди. Эми расмий тилде ушул маалыматыңызды? Эми мен бул протокол боюнча тапшырма, ал бизде бар эле, бул чаралар, иш-чаралар бар, шуну күчөтүү боюнча эми ар кандай штабта ар кандай тапшырма берилет, бул боюнча өтө катуу тапшырма берилди. Бул боюнча биз жооп беребиз, бул боюнча аткарылып аткан иштер боюнча маалымат берип турабыз. Мындан тышкары дагы эл арасында мындай суроо берилип жатат. Вирусту жуктуруп алгандардын саны көбөйүп жаткандыгына байланыштуу ооруканаларда орундар жетиштүүбү деген суроо. Бул өтө орчундуу маселе, кече парламентте да бул маселе көтөрүлдү. Мен айтайын дегеним, бүгүндөн баштап, бүгүн саат 9-дан баштап куратология биз айтып атабыз, Илим Изилдөө институтунда биз жаңы корпусту даярдадык. Бул внебольничный пневмония боюнча. Куратологияда ошол жерде бүгүндөн баштап азыр бүт 300дөн ашык керебетти даярдаган. Бүгүнкү күндөн баштап тез жардам боюнча кайрылгандар анан барып ошол жакта дарыланса болот. Экинчиден, биз айтып атабыз, мына кече мен тактап кетейин, 335 деп айтсам, алар 335 бүт эле орун барбы деп, мен айтканым Бишкекте бул ковид тастыкталган жарандар үчүн 335 орун деп айттым. Анын ичинен негизинен мына инфекциялык республикалык клиникалык ооруканада 204 орунга лайыкталган. Кыргыз-Түрк достук ооруканасында 71 орунга лайыкталган, жана 6-чы клиникалык шаардык ооруканада 60 орунга лайыкталган. Бул тастыкталган боюнча. Анан да бир өзгөчөлүк, мына бүгүндөн баштап биз Gen Expert методу боюнча, ушул ПЦ методу боюнча ковид, эгерде ковидти тастыктоо боюнча жаңы ыкма кирип атат лаборатория. Эгер уруксат болсо мен айтып кетейин, бул жерде мына 2 аппарат Gen Expert, бул улуттук референс лабораториясы, улуттук фтизиатрия борборунда коюлат дагы, ал бүгүндөн баштап иштей баштайт.
Ал жерде biz 1 saatin içinde 8 adamdan analiz alınat. Бұл жерде дағы bir нәрсе 99%-ға чейін бұл жерде анықталғаны или погрешность деп есептейбіз. Анан кейін эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин бұл коюлган жок? Себеби ал жерде Gen Expert платформасы боюнча аппараттар бар эле. Ал негизинен бұл кургак учукту тактоого, анан кейін бұл рифампицинге устойчивостьту тактоого арналган эле. Бирок биз ыраазычылык билдиребиз, Proon'дун жардамы менен картридждер алынып келинди. Картридждер ошол түштү. Мына бүгүнкү күндө 6550 картридж бар. Ал 6550 адамды камтыса болот. Бул 1 сааттын ичинде анализдин результаты чыгат. Анан кейін бізде бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр болуп атат. Дагы глобалдык фонддун эсебинен 50 000 картриджди алалы деп туруп, бул биринчиден биз тезирээк аныктайбыз, экинчиден биз фильтр түзөбүз. Улуттук фтизиатрия борборунда ошол жерде фильтр болот дагы. Тастыкталгандарды мен жанагы айткан ооруканаларга тастыкталбай, эгерде клиникалык симптому боло турган болсо, аны биз бүгүнкү күндө мына куратологияны айтып кеттим. Анан кейін мына биринчи больницанын базасында дагы биз атайы корпусту ачып атабыз. Ал жерде дагы биринчи ооруканада ошол эгер внебольничный пневмония боло турган болсо, алар дарыланса болот.